Барыңыздарга Лас-Вегастан салам достор. Невада штаты Лас-Вегас шаарында турам. Мен азыр мен менен чогуу буюрса сиздер дагы аздыр көптүр Лас-Вегасты көрүңүздөр, таанышыңыздар. Ошол биз кезип, айланып жүрөбүз. Аябай сонун жер экен. Ысык аба ырайы. Лас-Вегас шаары негизи эле өзүнө туристтерди отелдер менен, ошол эле учурда ар кандай кумар оюндары, казинолор менен тарткан шаар болуп саналат экен. Ошону менен бирге бул жерде дүйнө жүзүндөгү эң масштабтуу спорттук оюндар, ар кандай турнирлер, сулуулук сынактары дейле, мына ушундай иш-чаралар көп өткөн шаар болуп саналат экен. Ал эми туристтерди өзүнө тарткан жагынан ошол казино, анан отелдер болуп саналат экен. Азыр менин артымда мынакей Венеция деп аталган отелдин астында турам. Мына ушул отелдин ичине кирип, негизи отель анан казино ушул шаардын фишкасы болуп аткандан кийин биз кирип бир отелдин ичин сиздер менен чогуу көрүп чыгалы. Венеция отели Лас-Вегастагы эле эмес, негизи эле дүйнө жүзүндөгү эң ири өзгөчө бир дизайнда салынган отелдердин бири экен. Миллиарддаган обороттор, миллиондогон туристтер мына ушул отелге сөзсүз түрдө келип кетишет экен. Бул Венеция деп аталганы, бул Америкада болсо деле, Лас-Вегаста болсо деле Италиянын стилинде. Ичине киргенде Венецияда жүргөндөгүдөй бир аура, ошондой бир атмосфера калыш үчүн ушундай Венеция деп аталган окшойт. Азыр мен тартып аткан бул сырт жактагы кайык менен сүзүп айлана турган канал экен. Бир аз таштандылар дагы каналда жатат. Ушундай эле канал ичинде дагы, отелдин ичин дагы айланып көрсө болот дейт, ушундай эле канал менен. Бул Венеция отели тууралуу эми бүгүн сиздерге көрсөтөйүн, өзүм көргөн нерсени айтып берейин. Бул ошол дүйнө жүзүндөгү эң чоң отелдердин бири болуп саналат экен. Мынакей бул отелдин ээси дагы аябагандай бай адамдардын катарына кирет экен. Ошол эле Forbes журналы дагы аны эң бай адамдардын катарына киргизген. Азыр мен жарыгыраак жерде тартып атам. Бул жактын мына дизайн, архитектурасы такыр башкача.
бул отельге туристтер аябагандай көп келет экен. Ал эми мынакей биз сырттан жапжарык, ысык күндөн келип эле мындай асманга туш келдик. Күн бүркөө болуп калды кирсек эле. Көрсө мына ушундай атайын дизайн менен ушундай жасалыптыр. Жүрүңүздөр эми бир аз басалы. Бул отелдин фишкасы мына ушул канал экен. Мына бул каналда атайын кайыктар менен отелди айлануучу шарттар түзүлүптүр. Бул кайык менен сүзүү үчүн, айлануу үчүн туристтер кезекке туруп калган учурлар көп болот экен. Биз дагы азыр буйруса ушул кайыкка төшөлү деп жатабыз. Негизинен бул отелге киргенде Венецияны эстейт экенсиң. Мен Венецияда болуп көргөн эмесмин, бирок баарыбызга белгилүү болгондой эле Венецияны суусуз, башкача айтканда шаардын ортосун бөлүп өткөн каналсыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан бул отелдин сыртына дагы, ичине дагы канал орнотулуптур. Венеция отелинин башка отелдерден бирден бир өзгөчөлүгү дагы мына ушунда экен. Биздин кайыгыбыз келди. Табигат түшкүн келип атабы? Okay, I'm Benavimania. Come on down. There's careful of this stair step. Hello, I'm Umberto. I'll be your gondolier today. Now, hold on. Two things. Number one is don't step on the edge of this boat because it's real wobbly. So carpet, try to go to the inside step there. Number two, in Italy, let it on a prima. Lady first. You can keep that. You can. Go. I'm sorry, there's no recording on the top. I need to sit down as you enter. Yeah, go ahead and sit down. Go ahead. Here. All right. What is your name, sir? Sit right here, please. And I'm gonna take over there. All right, thank you for the seatbelts. Just keep your hands inside of the boats and put on the seatbelt, not to. Ушул кайыкка азыр сүзүп жүрөбүз. Сезимдер аябагандай сонун. Албетте Италия операнын мекени болгондуктан бул жерде туристтерди кайыгына салып, коштоп жүргөндөр кийген формасынан тартып, мамилеси, мукамдуу үнү менен сазолонто, опера ырдашып ал тургай арасында тамашалап, күлдүрүп, ар бир туристтин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылышканы мага аябай жакты, аябай жагымдуу болот экен. Дизайн абдан кооз, өтө кылдаттык менен жасалгаланган. Ичине кирген адамга Италияга келгенде эле сезим калтырат. Жалпысынан отелде 20 ресторан, бир нече бар бар. Анын ичинде сөзсүз түрдө Италия, Франциянын, Американын даамдарын жасаган ресторандар дагы бар экен. Азыр мен ошол Венеция деп аталган отелдин ичиндеги казинонун ичине кирдим. Бул жака жаш балдарды киргизбейт экен. Азыр мен өзүм эле жүрөм. Биринчи жолу көрүп атам казинону. Аябай ойноп атышат. Мен түшүнбөдүм негизинен кандай оюндан кантип ойнойт. Бирок жалпы жонунан алганда казинонун аябай чоң, өтө чоң аянтта жайгашыптыр. Адам көпчүлүк бөлүгү туристтер экен. Негизи эле Лас-Вегас шаары ошол казино көп курулган. Көп адамдар ошол кумар оюнун ойногон шаар болуп саналат экен. Бул сиздер көрүп турган бир нече кабаттуу имарат. Анын жанында дагы андан дагы көбүрөөк кабатта парковка деп коелу. Атайын ошо автоунаалары
токтотуу үчүн гана ылайыкташтырылып салынган. Жана бул жерде ойду келди, ар кайсыл жерге автоунааны токтотконго мүмкүн эмес.